Кечээ 5-июнда Ысык-Көл областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Арпачиев Балыкчы шаарындагы жайкы сууга түшүү мезгилинин алдындагы даярдыктар боюнча жеринен таанышты. Анда Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу жана тиешелүү мекеме ишкананын жетекчилери пляждардын эс алуу жайларынын эс алуучуларды кабыл алууга даярдыгы менен кеңири тааныштырышты. Туристтик мезгиликке даярдык көрүү иштеринин алкагында ушул Толкун пляжына тиешелүү атайын ушул эс алуучуларга коюлган жабдыктардын негизинде ушул сыгынуучу жайлар, ошондой эле куткаруучулардын атайын бийиктикте турган мышкасы, ошондой эле жердин аянттарына кум төгүлүп, анан куткаруучуларга атайын жабдыктар менен камсыздалып, тегерек чети акталып, сырдалып туристтик сезонго даярдык көрүү иштери аткарылып бүттү. Андан тышкары Толкун пляжында жалпысына мына бүгүнкү күндө биздин ишкананын карамагында 2 куткаруучу, ошондой эле 2 жумушчу алынып, жеринде тазалык иштери, ошондой эле жалпы эс алуучулардын коопсуздугун кароо максатында иштер жазалуу ордоруна жумушчулар алынып коюлду. Алгач алар темир жол бекетине барышып, жайкы туристтик маалда конокторду кабыл алуу даярдыгы боюнча кабар алышты. Андан соң Толкун эс алуу пляжына келип, эс алуучулардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу максатында куткаруу каражаттарынын болушу, куткаруу мунараларынын абалы жана куткаруучулардын даярдыгы текшерилди. Муниципалдык пляжында туруп атабыз. Бул жерде ошо аткарылып аткан иштерге күбө болдук. Ошо 100 метр аралыктагы бардык объекттер 100 метрдин сыртына чыгарылып иштер жүрүп атканына күбө болдук. Ошондой эле куткаруучулар маселеси дагы бүгүнкү күндө абдан орчундуу. Бул адам өмүрүнөн кымбат бизде эч нерсе жок. Ошон үчүн мына бул пляжда дагы куткаруучулар бардык ошо күбөлүктөр менен таанышып чыктык. Тиешелүү сертификаттарды алган жакшынакай ошо тажрыйбалуу жигиттер экен. Ал жагы дагы жакшы жерге коюлуптур. Анан дагы бир маселе, быйыл ошол республикабыздын жетекчилиги тарабынан ошол пляждарды зоналарга бөлүү. Былтыр мына ошол суу үстүндө транспорттор менен ар кандай кырсыктар болду, адам өмүрү кыйылган учурлар болду. Азыр ушул пляждарды техникалык зоналарга бөлүп атабыз. То есть баягы скутер болобу, катамаран болобу, кайыктар өзүнчө зонада ошо элге кызмат көрсөтүш керек да. Мына бул жерде балыкчыда дагы ошону жакшы ишке жолго коюшуптур. Эми ошону тех зонаны жанагындай ограничительдүү чектөөлөр менен коруп коюш керек. Жооптуу кызматтарга пляждарда жана ага жакын аймактарда санитардык нормалардын сакталышына көзөмөлдү күчөтүү тапшырылды. Ошондой эле таштанды челектердин болушу жана тазалоонун үзгүлтүксүздүгү, көл жээгинен 100 метр алыстыкка жылдырылып жаткан соода сатык жайлары да текшерилди. Жыйынтыгында шаар мэри эс алуучулардын коопсуздугун жана ыңгайлуулугун жогорулатуу боюнча тынымсыз иштер алынып барылаарын белгиледи. Билесиздер, президентибиздин указында 56-указ, 131 указ, 150 указ, 305 указ, андан кийин ошо 115 мыйзамдын негизинде эмне иштер аткарылды. Бүгүн Данияр Карагулович өзү таанышып көрдү. Бүгүн ошо Балыкчы шаарыбыздан тегерек стол өткөрүп, ушул жерден бир комиссия түзүлүп, бүгүн Кызыл көпүрө боомго чейин бардык. Ал жакта 56 указдын негизинде кызыл линияга чыгып кеткендер боюнча, андан сырткары 305 указдын негизинде тазалыктар боюнча иш алып бардык. Мындан сырткары жетекчилер АТРдин алкагында кошулган аймактарда жайгашкан соода жайларына текшерүү жүргүзүштү. Анын негизинде бизнес жүргүзүү нормаларынын жана стандарттарынын сакталышына көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында бизнес объектилерди бир катар текшерүүлөрдөн өткөрүштү. Бул иш-чаралардын максаты мыйзам бузууларды аныктоо гана эмес, ишкерлерге мыйзамдарды сактоо маселелерине колдоо көрсөтүү болуп саналат. Мындай ийгиликтүү күн болду десек болот. Анткени буга чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия иш жүргүзүп келгенбиз. Президентибиздин указдарын аткарып келгенбиз. Ошондой эле 115 указдын негизинде дагы тосмолор боюнча да иштерди аткарганбыз. 56 указдын негизинде дагы ушул иштерди аткарып, мына Кургойдогу, Сороклеттеги магазиндерди жылдырганбыз. Андан сырткары 131 указдын негизинде экология боюнча да каралды. Ошол экологияга зыян алып келип аткан конок үйлөр боюнча, септиктер боюнча ал жактан дагы буга чейин иш жүргүзгөнбүз. Канализация коштууларын коштуруп, андан канализациясы жокторду бетонировать этип, салафан төшөтүп, септик кылдырганбыз. Эми ошолордун жыйынтыгын бүгүн көрүп, мындан ары дагы ушу президентибиздин указдарын, өкмөттөгү Акылбек Үсөнбековичтин токтомдорун,
Ысык Көл областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн токтомдорун мындан ары да аткарып кете бермекчибиз. Шаарыбызда өнүгүүсү боло бермекчи, Кудайым буйрса. Мындай иш-чаралар тейлөөнүн жана товарлардын сапатын жогорулатууга, бизнести жүргүзүүгө жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга да өөлгө түзөт. Балыкчы шаарынын мэри белгилегендей, негизги милдет өлкө бийлиги тарабынан коюлуп жаткан тапшырмаларды так аткаруу жана бизнести өнүктүрүүдө, аларды пайдаланууда жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат.